Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков каза болду. Бул тууралуу депутаттын жакындары билдиришти. Кечээ 5-июлда пневмонияга кабылган депутат Чыныбай Турсунбековдун абалы оор экендиги айтылган. Буга улай эле Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибраим Нуракун уулу абалы оор экендиги тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, анын жубайы менен сүйлөшкөнүн айткан. Кан басымы, дене табы, сатурациясы баары жакшы. Үй-бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүп жатат. Доктурлардын айтымында жакынкы күндөрү ИВЛ аппаратынан чыгып, үйүнөн дарыланууга уруксат берилиши күтүлүүдө. Жалпы абалы жакшы жана туруктуу деген ал. Чыныбай Турсунбеков 1960-жылдын 15-октябрында Нарын облусунун Нарын районундагы Жанбулак айылында туулган. Ал быйыл 60 жашка чыкмак. Биздин жамаат Чыныбай Турсунбековдун көзү өтүп кеткендигине байланыштуу жакындарына жана үй-бүлөсүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Чыныбай Турсунбековдун өмүр баяны жана эмгек жолу тууралуу Спутник Кыргызстан даярдаган таржымалдан окуңуз. Ал 1960-жылдын 15-октябрында Нарын облусунун Нарын районундагы Жанбулак айылында туулган. Жогорку билимдүү. 1983-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. 1985-1988 жылдары Кыргыз илимдер академиясынын аспирантурасында окуган. 1988 кандидаттык диссертациясын жактап, филология илимдеринин кандидаты наамын алган. 2004 Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академияны артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Эмгек жолун 1983 Кыргызстан басмасынын саясий адабияттар редакциясында редактор, улук редактор болуп иштөө менен баштаган. 1989-92 жылдары КМУнун Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде окутуучу, ага окутуучу, факультетинин деканынын ордун басары. 1993-94 жылы Билим берүү министрлигинин Туркиядагы өкүлү. 1995-97 жылдары Туркиянын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы ТИКАнын Кыргызстан боюнча адиси, Манас Миң мамлекеттик комитетинин алдындагы Манас Дастаны филиалынын директору, Туркия боюнча Азаттык радиосунун кабарчысы. 1997 жылы 2010 жылга чейин Акын жактын башкы директору, Бишкек ун комбинаты АКнын башкы директору, Кереге ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы, Кыргызстан ишкерлер бирлигинин президенти, Кыргыз-Түрк ишкерлер кеңешинин тең төрагасы. 2010 жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмеси боюнча 5-чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. КСДП парламенттик фракциясынын лидери. 2015 жылы КСДП партиясынын тизмеси боюнча 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаты. КСДП парламенттик фракциясынын лидери. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын жетекчиси. Жогорку кеңештин төрагасы болгон. 2017 жылы Жогорку кеңештин төрагасы болгон. Үй-бүлөлүү, 3 баланын атасы. Алган сыйлыктары: 1999 жылы жылдын мыкты бизнесмени наамын жеңип алган. 2000 жылы президенттин жарлыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган. 2003 жылы президенттин жарлыгы менен экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн даңк медали менен сыйланган. Кошумча маалымат: филология илимдеринин кандидаты. Питсундада өткөн Жаш акындардын бүткүл союздук 14-фестивалынын лауреаты, СССР жазуучулар, СССР журналисттер союздарынын мүчөсү, Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги, Жүрөктөгү жаңырык, Шаарда жоголгон сөз, Жалынтоо деген 3 поэтикалык жыйнактын автору, Манас эпосу боюнча 3 тилде чыккан түстүү альбомдун түзүүчүсү жана котормочусу, түрк тилинен кыргызчага Нихат атсыздын Көк жалдардын өлүмү романы жана түрк дүйнөсүнүн адабияты аттуу 2 томдукту которгон. Мезгилдүү басма сөздө ар түрдүү адабий жана сын макалалары жарык көргөн. Булак Спутник KG. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин орун басары Эралиев Артыкбай Эралиевич дүйнө салды. Маалыматты Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы тастыктады. Азырынча маркумдун эмне себептен көз жумганы белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал коронавирус инфекциясын жоктурган. Булак Турмуш KG.
Жалал Абад шаарынын мэриясынын долбоорлорду ишке ашыруу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Айтбаев Садыр Туреевич эки тараптуу пневмониядан улам каза болду. Бул маалыматты кала башчысы Мураталы Тагаев да ырастап, алар да суук кабарды оор кабыл алып жатканын билдирди. Тилекке каршы биз өз ишинен мыкты адисинен айрылып калдык. Ооруканада дарыланып жаткан эле. Кабыргабыз кайышып, жүрөгүбүз ооруп, шок абалда турабыз. Бир топ жылдан бери шаар калкы үчүн кызмат жасап келген инсан. Жалал Абад шаарындагы жүрүп жаткан таза суу долбоорунун биринчи фазасын бүткөрүүрдө өз салымын кошкон. Экинчи фазасында да алгылыктуу иштеп жаткан. Шаардын ардактуу атуулу болчу. Жакындарына, үй бүлөсүнө көңүл айтабыз, деди ал. Жалал Абад облустук биргелешкен оорукананын башкы директору Кумарбек Ботокараев бейтап оор абалда келгенин, дарыгерлер колдорунан келген аракетти жасаганын айтты. Коронавируска 2 жолу анализ тапшырганда таза чыккан эле. Бизге өтө оор абалда келди. Акыркы 3-4 күн кислороддун жардамында дем алып жатты. Биз мүмкүн болушунча өмүрүн сактап калууга аракет кылдык. Биз үчүн да оор болуп турат, деди Кумарбек Ботокараев. Булак турмуш кежи. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Финпол тарабынан жүргүзүлүп жаткан иликтөөнүн алкагында суракка чакыртылды. Маалыматты Финполдун басма сөз кызматынан билдиришти. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан саламаттыкты сактоо министрлигиндеги айрым кызмат ээлеринин кээ бир фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын көздөп, коррупциялык иштерге баруу фактысы аныкталды. Суракка мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев чакыртылды. Учурда аталган факты боюнча иш иликтенүүдө деп айтылат маалыматта. Эдил Байсалов: ар кандай капельница куйдуруу, антибиотик сайдыруунун эч кандай кереги жок. Бул тууралуу Эдил Байсалов өзүнүн жеке Facebook баракчасынан билдирди. Мекенибизди кара булут айланып турганда унчукпай кое албайт экенсиң. Жакындарыма телефондон айткан кеңештеримди жалпы окурмандар менен бөлүшүүнү эп көрдүм. Айтып коюу керек, мен врач же башка бир адис эмесмин. Бул менин жеке пикирим. Өзүңөр билгиле. Пандемиянын өрттөй катуу күйүп, башкаларыбызда миңдеген кыргызстандык ооруга чалдыгып калганын бирден бир себеби тесттерге ишенип туруп алганыбызда. Азыркы оорунун баары бул коронавирус. Мына 10 чакты күн мурун белгилүү эле журналист, ырчы жана депутаттарыбыз Кудайга шүгүр, меники таза чыкты, ковид эмес экен, грипп эле болуп калган турбаймын деп пост жазышып, сүйүнчүлөп жатканы эсибизде. Бир канча атка минерлерибиз таза чыктык деп башкаларга жугузуп жүрүштү. Азыр деле арабызда меники грипп эле дегендер бар. Азыркы учурда тесттен өтүүнүн мааниси да пайдасы да жок. Минималдуу симптом болсо эч кандай тест тапшырбастан жок эле дегенде 2 жума жалпы үй бүлөңөр менен алар ооруйбу, оорубайбы үйдөн чыкпай изоляцияда жатыш керек. Жанагы жөнөкөй гриппке каршы пайдаланчу дарыларды ичип, уйкуну кандырып, эс алып, тердеп, элибизди, жерибизди сүйсөк калгандарга жуктурбоо үчүн жок эле дегенде 2 жума чыкпаш керек. Мындан тышкары кечээ мен пульмонолог врач жазган посту бөлүшкөндө айтылган этапта ар кандай капельница куйдуруу, антибиотик сайдыруунун эч кандай кереги жок. Англия жана башка батыш мамлекеттери бул эпидемиянын биринчи толкунун жазында көрбөдүкпү? Британияда 3 айдын ичинде 65 000 киши коронавирустан өлдү деп айтылууда. Азыр миңдеген окумуштуулар изилдеп жатышат. Айта кетүүчү жагдай, өнөкөт оорулуу жана улгайгандардан тышкары эмне себептен кээ бир жана жаш дени сактар оорудан бир канча күн сасык тумолуп оңой эле чыгып, бир канчалары катуу ооруп жана пневмонияга чалдыгып калгандарынын себеби азыр илимпоздорго белгисиз бойдон калууда. Башка сөз менен айтканда, азырынча бул оору лотерея экен. Байкашымча, элибиз коркконунан сасык тумологон күнү эле эң көп дары-дармек сатып алышып, көрүнгөн дарынын баарын сайдырып, жанагы Бишкекте дневной стационар ошол жерден ковидке каршы дары берет деген үмүттө барып атышат. Ковидке каршы дары жок бүгүнкү күнү. Бул оору 85-90% эл үчүн жөнөкөй грипп сыяктуу эле өтүп кетет экен. Калгандары жанагы катуу ооруп өпкөсүнө суу толуп дем ала албай кычкылтек аппараттарына муктаж болушат экен. Азыркы учурда эң негизги максат жакындарыбызды сактап калуу жана илдетти токтотуу. Өкмөттүн буйругун күтпөстөн ар бирибиз үй бүлөбүздүн, өзүбүздүн сактыгыбызды камсыз кылышыбыз милдет. Эң негизги жол бул толук
толугу менен үйдөн чыкпай корону бекитип отуруу өзгөчө улайган жаштагы жана өнөкөт оорулуу туугандарга тийиштүү. Аларды дагы өзүнчө бөлмөгө бөлүп, чогуу турган балдарыбызды да жолотпой, өзүбүз дагы алыстан сүйлөшүп, өзүнчө тамактанганыбыз дагы оң. Сырттан эч кимди киргизбей, киргизген күндө дагы кородон алыстан сүйлөшүп кетирмей. Медик же башка сөзсүз жумушка чыкчу бир кызматкерибиз болсо, аларды колдон келишинче бул вирус токтогончо башка жерге бөлүү. Той топурду гана эмес, азыр жамандыкка да топтолбошубуз керек. Өлгөндөрдү ошол айылда турган жакын гана туугандары көмсүн. Мурункудай боз үй тигип, жүздөгөн киши чогултуп, жылкы союуну да токтотушубуз керек. Азыр эпидемия. Англияда баласы өлсө, ата-энесине көмгөнгө катышууга уруксат берилбей жатты. Биздегидей куда сөөк, классташ, тааныштын баары чогулуп, ошол чогулган жеринен жуктуруп, өлгөн жерден дагы бир канча өлүмгө себепкер болууга даярбызбы? Ар кандай салттарды бир жылга жылдырып, ашы менен кошо берели. Аны муфтиятыбыз атайын айтышып, фатва чыгарышты. Коңшу айылдан тууган катышыбыз жерге көмүлүп атса, ал жака барууга тыюу салышыбыз керек. Шаардан айылга, айылдан шаарга жолго чыгууну, айылчылоону азыр толугу менен токтотушубуз керек. Эң биринчи биздин элеттеги жердешибизди ойлонолу. Алар эң чоң коркунучта. Сөздү көбөйтпөй турайын. Бул илдеттен 2 жылдын ичинде 5000ден 40000ге чейин кыргыз өлө турганын март айында өкмөткө жазган эмесимде. Ошондо сездим эле, бул эмне коркутуп дүрбөтүп атат дегендей мамиле кылышкан. Эми мына биздин башыбызга апат келди. Сактанганды сактайт дегендей кайдыгер мамиле кылбай, акыл менен иш кылалы. Аягына чейин берүүлүү менен шашылыш таң атпай жазгандарымы окуп таанышканыңыз үчүн рахмат. Сак болуңуз деп жазган ал. Булак аргумент KG.